бир эки буту жок балага тийип, ал менин турмушум окшобой калды. Барсам кызым чарчап калыптыр. Катты байлап койгонбу, чукул карайып кеткен. Ошондон улам эртеси больницага барсак, сактап калыш үчүн кесип калышкан. 8 айлыктар өлүп, бир күн жашап чарчап калып. Больницага киргенде уже өзүм жоготуп койгонмун. Сиздин бүтүндөй жашооңузду талкаладым мындайча айтканда. Азыр жолдошум бар жогун камсыздап, бар жогун карайт. Бир колу менен ээре албаса керек. Саап берген сүттү да ичиришпептир. Мен кийин барсам, чаман жазган адам мындай биякта адамды да чөнчүтүп салат экен да. Арбаңыздар ардыктуу биздин сүйүктүү жылыстан бери өзүн көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан мен Алина Сакыева жана бүгүнкү чыгарылышта сиздерге болгону мындайча айтканда кайрымдуулук же болбосо адамдын жан дүйнөсүнө жете турган интервью алмакчыбыз. Анда эмесе эфирде аягына чейин көрүңүздөр демекчибиз. Негизи кыргызда айтат го, адамдын жашын эмес, анын башынан өткөргөн сыноолорун, ошону менен биргеликте эмне сыноолордо турган, канчалык сыноого чыдаган, ошонусун билсең, бул жашоого туруктуу же болбосо жашоонун көп нерсесин көргөн адам деп билет. Келиңиздер, бүгүнкү биздин каарманыбыз болгон 24 жашта жана башынан аябай кандай көптөгөн кыйынчылыктар турган жана ошол кыйынчылыктарды жеңип өрөөсө келе жатат. Ошол кыйынчылыктарын бүгүнкү чыгарылышта өз оозунан уксак. Келиңиз, анда сиздер менен тааныштыра кетсек. Айзат айым, саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр, өзүңүздөр. Эми айта кетсеңиз, бул кыйынчылыктарга кандай учур аркылуу келип калдыңыздар? Эмне себептен мындай болду? Ошону бир эскере кетсек. Мен 2009-жылы 7 жаш менен колумду сындырып алганмын. Эшиктин алдында эле бюртандар менен ойноп жатып. Больницага кетип аткан жерибизден ошо айылыбызда эле сыныгчага кирип таңдырганбыз. Катты байлап койгонбу, чукул карайып кеткен. Ошондон улам эртеси больницага барсак, сактап калыш үчүн сактап калышкан кесип. Ал нерсени кесилет деп мен деле ойлогон эмесмин. Кичинекей болгондуктан колум жок болушун, барып ошондой эле кыялданган эмесмин. Барып больницага киргенде уже өзүм жоготуп койгонмун. Анткени билишимче, эфирден сырткарыда биз сүйлөшүп кеттик. Бул колуңуз жөн гана ошол айылда үйдө ойноп жүргөндө жөн гана ташка тийип гана жабыркап калган. Анан ошол кандайдыр бир өз ишин жакшы билбеген сыныгчыга, мындайча айтканда сыныгчынын айынан сиздин бүтүндөй жашооңузду талкаладым мындайча айтканда. Ошондо азыркы учурга чейин канча жылдын убагы болуп калды? Азыр 17 жыл болуп калды бир кол менен жүргөнүмө. Мисалы, адамдын бир колунун бир чекеси же болбосо денесинин бир жери тиленсе деле мындай кыйналып, оорутуп, атышып ушинтип берет да. Сиздерге 17 жыл болуптур. 17 жылдан бери кандай кыйналган учурларыңыз болуп атат? Башында эмнеден кыйналдыңыз? Башында мен ошо колум кестиргенде больницада 1 ай жатканмын. Ал маалда 7 жашта болгонум үчүн кичинекей болуп эчтекени деле сезген жокмун. Ошо апам өзү карайт эле, кийинтип, даже нанда сындыра албайт элем, нан сындырып ошентип карайт эле. Андан кийин 2-3 жыл өткөндөн кийин үйрөндүм мен. 5-класстан өткөндөн кийин анан өзүңүз аракет кылып баштадым. Мындай бирөөнгө көзөмөндө болсоң кыйын экен да. Кечке ошого жалдырагандан көрө өзүм аракет кылбасам, мен ошо ойдон жүрө берет экен, бирөө жалдырат деп. Мыкты. Бул жерде апам деп айтып калдыңыз. Негизи ушул сизди колдоп, сизге жардам берип, сизде ошол колуңузду жардам көрсөтүп, кыйынчылыктарды кылып жаткан апаңыз болуп жатат. Ошол апаңызды, мисалы, ар бир бала үчүн апа бирдемседен кечет да. Мисалы, сиз үчүн апаңыз эмнесинен кечти? Мен үчүн апам Ойлобаңыз. Атам өзү ашказандан апресс болгон да. Ошондон улам иштегенге болбойт. Апам ошондон бери 12 жыл иштеди. Биринчи мойкада иштеп, 4 жыл мойкада иштеп, одан кийин бауыр болуп бизди бакты. Ошо мен колум кесилгенден улам апам мындай иштеп, буларды бакпасам мен болбойт экен деп иштеп бакты да. Анан атам ооругандан себеп атам үйдө бизди карайт эле. Тамак ашыбызды кылып берип, бул маалда баардыгыбыз кичинекей болчубуз. Кыйынчылыктар өттү. Жылдар кандай өткөндү эле билбей калдым. Барган сайын өзүмө ишен аракет кылбасам мен бирөөнүн көзөмөлүндө болуп калат экенмин деп аракет кылып баштадым. Мисалы, апаңыздын ушунча азыркы учурга чейин сизге жардам берип көмөктөшүп келет экен. Анан азыркы учурда сизге сбор ачылыптыр, колуңузга протез алган, кандайча айтканда колго кийүүчү, кулланма кол. Мисалы, сбор ачылган канча убакыт болду жана азыркы учурга чейин канча акча чогулуп калды? Негизинен жалпысынан канча суммада акча керек болуп жатат ага?
бизге протез кол ошо мурун биз деле аракет кылган эмеспиз. Кыргызстанда иштей турган кол жок болгон үчүн. Кыргызстанда кол иштей турган кол жок деп мен да үмүтүмдү үзүп койгонмун. Анан жакында эле Кыргызстандан Гүлнур деген кыз кол салдырып келди. Ошо кеткенден улам күйөөм экөөбүз ушуну салдырып келишин күтүп турайлы, ушул кандай иштейт экен, жардам берет экен. Ошол жакшы болсо мен да сага аракет кылам деп жолдошум аракет кылды. Анан ол кыз салдырып келгенин көрүп интернеттен таппай калдым да баягы кызды. Ошонун келишин күтүп атканмын. Анан келсе ошону сүйлөшүп кандай иштейт экен, мен да таксам болот экен деп сурайын деп чыгып сурасам, кол жакшы эле экен деп сразу телефонду өчүрүп мени залог кылып салды. Анан ошол кандай алганын мен да интернеттен издеп баштадым. Кандай уланат, кайрымдуу фонддон ошолорго жазган экен, анан кайрымдуу фондко жаздым. Жазгандан кийин алар жооп бербеди. Подписчик жагына өсөм Азамат Байматов бар экен. Шеу ушул окшойт деп Азамат Байматовго жаздым. Жазсам сразу жооп берди. Анан ушундай десем биздин адреске кел деп. Ошондон кийин кабыл алып башташты. Мыкты. Азыркы учурда биздин жылдызтайын берүүбүздү көрүп жаткан урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздердин араңыздарда дагы мисалы кыргыз эли сөз түрдө кайрымдуу эл келет, эгерде сиздер дагы жардамыңызды берип аз болсо дагы сиздердин аз нерсеңиздер биз үчүн көп нерсе болот. Андыктан урматтуу биздин бай эжекелери же болбосо акелери сөз түрдө бул жакта биз QR номерлерин жана жеке номерлерин калтырабыз. Ошол жака өзүңүздөрдүн колуңуздардан келишинче жардамдарды көрсөтүп кетсеңиздер болот. Айзат эжеге сиздин бул кичинекей акчаңыз дагы чоң болуп келет. Андыктан баардыгыңыздардан жардам күтөбүз. Анан Айзат эже айта кетсеңиз, мисалы үй турмушунда 17 жылдан бери өзүңүз тамак аш, Instagram баракчаңыздан көрдүм, тамак ашты дагы бүт баардыгын өзүңүз кылат экенсиз. Мындайча айтканда кыйналып же болбосо ушундай учурлар болбойбу? Себеби бир кол менен эптеш аябай кыйын да. Мага апам деле эме кылган эмес мындай. Менден окуп жүргөндө дагы эжекем айткан нерсени сразу жаттап калат элем. Анан апам камыр кыза же нан жасап, же камыр жайса мен пешинесинде отуруп ошону үйрөнөт болчуңуз, жанында үйрөнбөт экенмин, бирок мээме тутат экенмин да, мен ушул нерсени кылат экенмин. Жашым чоңойгон сайын уже аракет кылып баштадым, ошо колуман келет экен аракет кылып. Мыкты. Анан азыркы учурда ошол жолдошуңуз аркылуу, жолдошуңуз менен сборлорду чогултуп жатасыз. Жалпысынан ошол канча сумма, ошону айта кетсеңиз тагыраагын. Суммабыз $65,000 кетет экен. Протез кол кадимкидей эле ошо колго окшой иштейт экен. Ошого азыркы учурда биз майдын 15-inde ачканбыз сборду. Азыр 700,000 топтолду. Майдын 15-инен ушулага чейин 700,000 топтолду. Негизи мисалы башка жактардан мындай чоң жардамдар болуп, ушул сыяктуулар болуп жатабы, жандайлар болбой элеби? Мыкты. Мисалы ошол колду кайсыл өлкөдөн барып салдырып келеткенсиздер? Ал колду Турциядан салынат экен. Канча күндүн аралыгында даяр болуп калат же алдын ала заказ бериш керекпи ага же? Ал жака өзүбүз баргандан кийин мына колдун размерине ченейт экен. Ал жакта 3 ай, 6 ай ошондой жүрүп калат экенбиз. Баягы колду протез тагып үйрөтөт экен. Протез таккандан кийин 2-3 айдан кийин мына колдун кожасын кийгизет экен. Мыкты. Мисалы буюрса сбордун акчасы чогулуп, максатыңызга жетип, анан ошол бир канча убакыттан кийин дагы биздин студиябызга келип, эки колуңуз менен маек беришиңизди күтөбүз. Анан сиздин кыялыңызды сурагым келип жатат. Мисалы, кандай кыялданат болчуңуз кичинекейиңизден чоңойгондо мондай адам болом, тигиндей адам болом деп кичинекейиңизден кыялданчуңуз, бирок кыялдар өзгөрүп кетти да. Ошол кыялыңызды айта кетсеңиз. Эмне жөнүндө кыялданат болчуңуз? Кыялданганым биринчи очередь бактылуу болсом дейт элем. Мен башымда деле өткөн элдер турмушка чыгып бактылуу болсо, мен бир кол менен ээре албаса керек деп ошентип өзүмдү жеп кете бергенмин. Андан улам бир 2 буту жок балага тийип, ал менин турмушум окшобой калды. Анан ошодон кийин ажырашкандан кийин өлө Кудайдан сурандым. Ушундай мен түшүнгөн күйөөнү насип кылып, баардык нерсеме жардам берген насип кылып. Кудайыма сөзүм жетти. Азыр жолдошум бар жогун камсыздап, бар жогун карайт. Ошо протезге аракет кылган дагы жолдошум. Мен сен 3 колуң, сенин 3 колуң бар, менин колумда сеники деп дайыма поддержка берет, бирок бул жашоодо кыялың сен бир кыялың ошо протез кол деп
ошо аракет кылды. Мыкты. Жолдошум деп калдыңыз, мындай бактылыкту сураган экенсиз. Ошол бактылыкту сизге азыр жолдошуңуз тартылып жаткан экен. Келиңиз, жолдошуңуз менен кандай таанышып калдыңыз? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне болуп таанышып калдыңыз? Мен жолдошума ТикТокко кирет элем алмалды. ТикТоктогу да ошо иш кылгандарын киргизет элем дайыма. Анан мага жолдошум 2024-жылы жазган экен. Мен жазган эме жагымда 700 адам болчу. Анан көргөн эмесмин. Историямды көрүп кетесем, ушу бала мага жазса керек, тааныш көрүндү деп кирсем, мага жазган экен 2004-жылы. Анан жооп бердим, ошентип таанышып калдык 1-июнь күнү. Таанышып жолдошум Москвада болчу. Анан таанышып, апам менен сүйлөшүп, мен сага үйлөнүп, мен дагы айттым, мен сизге туура келбеймин. Мен ажырашкан кызмын, бир колум жок десе мен бар жоон билем деп. Жолдошум бойдон мага үйлөндү. Мен ага үйлөнөм деген сайын мен каршы чыгып, мен туура келбейм. Үйдөгүлөрүм кабыл албайт мени деп. Эмне ошентсе эле сенин бактылууңа акым жок, мен сени бактылуу кылам деп Москвадан келди. 25-июль күнү турмуш курганбыз. Мыкты. Анан жашооңуздан дагы бир сизден угуп калдым. Ар бир кыз аял заты сөзсүз түрдө эне болгусу келет, бала жытын-жыттагысы келет. Анан сиз айтып калдыңыз, 8 айлык балам чарчап калды, 8 айлык төрөлүп, бир күн жашап чарчап калды. Келиңиз, ошол жөнүндө эмне болуп чарчап калды, же болбосо ошол мындай стресстен, кандайдыр бир учурдан чарчап калды, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен өзү боюмда болгондо ошо келин болуп кийинде эле боюмда болуп калган. Анан апрелдин 20-сы төрөйсүн деген. Анан бөйрөгүм балам чоңойгон сайын бөйрөгүм ооруп баштады. Баса албай калган күнүм да болуп, урологко барып көрүнсөк, стенд коюш керек, 4,5 сантиметр ишип кетиптир деп стенд койду. Андан кийин 1,5 айдан кийин дагы бир бөйрөгүмдү стенд койду, ал дагы ишип кетип. Анан баягы койгон мага балага таасир тийгенби, барган сайын тонус боло берди 5 айлыктан кийин. 3 жолу больницага жатып чыкты. Анан кийин дагы тонус башталды 8 айлыкта. Дагы тонус болду, больницага барып жатпайм, мен бүкүл бирөө экен дедим, күйөөм барасың деп. Да бир күн туруп турундо бүкүл бир жолу эме болуп коюптур сени деп. Больницага бардык, бир эле көрүнөй деп бардык. Биз ал маалда кызыбызга раттын сумкасындагы элек болчубуз. Буюрса марттын 20-сынан кийин кыз болчу деп. Марттын 20-сынан кийин кылабыз деп. Анан барсам, уже сен бүгүн төрөйсүң деп розага чыгарып салды мени. Эртең 9-да бардык. Ошентип жатып түнү саат 3-тө төрөдүм. Кыз жашына эле төрөлдү. Ичимде кичине кыйналып калды, кызың жапжашыл болуп кетти деп реанимацияга алып кетишти. Анан палатага чыгып барсам, жашына эле жатат кызым. Анан көрүп мен да өзүм мындай тынчтанып, жакшы эле экен кызым деп жүрдүм. Анан төрөгөндөн сүт келип дагы келбейт абы деп, сүт келип атат десем, анда сүтүңдү барып саап бересиң, доктор саап берип атты. Мыкты. Мисалы, сиз айтып атасыз, ошол мисалы 8 айлык болгондо эле, мисалы 7 айлык, 6 айлык болгон баланы деле доктурлар, врачтар, өз кесибинин мыктылары сөзсүз түрдө сактап кете алыша алат да. Мисалы 6 айлык, 7 айлык төрөлгөндөр деле бар. Сиздики 8 айлык төрөлдү, бирок эмнеге антип сактап кала алышкан жок? Доктурлардын шалакылыгы деп ойлойсузбу, же кандайдыр бир себептер болуп калдыбы? Доктурлардын шалакылыгы эле деп калдым мен. Эртеңинде саап берген сүттү да ичиришпептир. Мен кийин барсам, өзүбүз берип чыгып эле мени чыгарып коюшат. Жанына кичине отурайын десем, чыгып эле чык деп палатадан чыгарып коюшат. Акыркы күнүм ошо саат 12-де сүт берип келдим. Сүтүң саап берип келди. Анан түнү жатсам кабар келди мага. Сизди реанимацияга чакыртат деп. Жүрөгүм лыккылы деп бир башкача сооп баштады. Барсам кызым чарчап калыптыр. Болду, ыйлабаңыз. Бул күндө эстегим келбейт. Көрүп атканыңыздардай, азыркы учурда ушул мисалы доктурлардын мындайча айтканда өзүнүн кесибин мыкты билбегендигинин айынан деп ойлойм. Себеби 8 айлык бала болобу, 7 айлык бала болобу, өзүнүн шарттарын кылып жакшы карап, мисалы сүтү чыгып аткан, бала жакшы эле төрөлгөн, болгону 8 айлык гана төрөлүп калган. Бирок билишибизче 6 айлык, 7 айлык төрөлгөн балдарды деле төрөтүп алышып сактап калган учурлар болот.
Бул жерде 8 айлык төрөлгөн баланы, жакшы эле төрөлгөн бала, бирок сактап кала алышкан эмес экен. Бул жерде Азат айымдын айтуусу боюнча докторлор жакшы карашкан эмес жана мен өзүмдүн сүтүм берсем, сүтүм да ичирген эмес деген мааниде айтып жатат. Бирок эми ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Ошондуктан көп кайгырбаңыз. Ойлойбуз мындан кийинки жашыңызда дагы да көп балалуу болосуз. Ал балаңызды ошол эки колуңуз менен кучактап буюрса. Айткансыз. Анан эми алдыда кандай пландарыңыз болуп жатат? Мисалы, жакынкы арада эми сулооруңуз буюрса чогулат деген ишеничтебиз. Кандай пландарды коюп жатасыз? Алдыда план уже биринчи протез кол салдырсам дейм. Андан кийин ушу кайра балалуу болушубуз күтүп, үмүт менен жашап атам. Көчөдө бирөөнүн балдарын көрсөм да балам ушунча болуп калды деп. Мага поддержка берген толка жолдошум болуп атат. Андан кийин ошо кызыбыз жок болуп калгандан көп стресс болдум мен. Стресстен чыга албай. Жолдошум жумушка чыкпай менин жанымда болот. Жумушка чыгып кетип атканда да кичине ыйлаганда эле кызым ыйлаганда эсимди жоготуп коёптум. Ошодон коркуп жумушка чыкпай 1,5 ай менин жанымда болду жолдошум. Жоготуу абдан оор нерсе негизинен. Мисалы, эми алдыда колуңузду кадатсаңыз, кандайдыр бир мисалы, сизде байкашымча тамактарды көп аябай жакшы жасайсыз. Ошол тармак боюнча кетип, повар болуп, мисалы, ушундай өзүңүздүн кандайдыр бир нерсе ачып, ошондой планыңыз барбы? Жакшы нерселерден сүйлөшө эле келиңиз. Менин планым бар. Ушу көбүнчө тамак кылганга кызыгам мен. Тамак кылып бир өзүм ушундай эме ачсам дейм. Азыркы учурда ошо алдыга умтулам дайыма. Колуман ушуну кылсам менин колуман келет. Анан жолдошума поддержка берет. Сен колуңан бар жок келет. Дагы да үйрөнүп күчтүү боло бер деп мага көбүнчө поддержка берген аз жолдошум болду. Мыкты. Ошол жолдошуңуз менен сиздин жаш айырмачылыгыңыз канчада? Жолдошум 96-жылкы. Экөөсүнүн аралыгыбыз 6 жаш. Мыкты. Анан мисалы жолдошуңуздан башка дагы ким өзүңүздүн үй бүлөңүз тарабыңыздан же болбосо кайын журт тараптан дагы кандай поддержкалар келип, колдоолор келеби? Ооба, колдоолор келет, дайыма поддержка беришет. Анан мен күнү түнү жолдошумдун жанында болгон үчүн көбүрөөк жолдошум поддержка болот. Мыкты. Анан мисалы сиз айта кеттиңиз, жолдошум ошол үйрөнө элек мага үйлөндүк. Ойлошумча сиздер ошондо бөлөк турасыздар, кайнене, кайнатанын колунда эмес, келиндик кызматты кылбайсыз мындай жатканда. Кайненем Ошто, биз жолдошум жумушу Бишкекте болгон үчүн Бишкектебиз. Келиндик тоорду сүрдүңүзбү? Кандай кызматтарды кылдыңыз? Жок, келиндик тоорду сүрбөдүм, тоорунда ошол жакта болдум. Деген жолдошум мен каякта болсом ошол жакта болсун деп. Кайненем бул жака алып келе десек, мен Бишкекке жете албайм деп апам мына койду. Ошо байланыштуу кайненем кызматын кыла элекмин азыр. Мыкты. Эми айта кетсеңиз, мисалы, азыр ошол өзүңүз айта кетпесиз, жогоруда бир адам колун салдырган барыптыр, бирок бизде ошентип сураштырсак, жакшы экен деп эле биз салбоо кылып койду деп. Андан башка да кандай маалыматтарды өзүңүз чогултуп көрдүңүз? Андан башка дагы ошондой колго салдырып келген адамдарды көрдүңүзбү? Же болбосо сураштырып, билип, кармап? Мен телефондон эле көрдүм, жанынан көрө элекмин. Ошо үмүтүм Гулнур болгон, ошонун колу. Метенде онун колдагы куту меникиндей жерден жок болчумун, анан мен дагы кызыктым кандай болот экен деп. Ал ошондо сизде кандай кабыл алды? Мындай чаканда айтпай койдубу же кандай? Анан биз эме дедим, Гулнур, мен дагы колум сеникиндей жерден жок. Кол кандай иштейт экен, ошол эме кылып биз дагы аракет кылайлы дегиле десем, кол жакшы эле экен деп өчүрүп салып кылып салды. Анан мен өзүм видеомду тарттым да ошо кыздын фотосун ошо колун скриншот кылып кошуп чыгарсам, уже мен күйөөсү болом. Менин сүрөтүмдү эмнеге чыгардыңар, силерди сотко берем деген ызы чогуп кетти. Анан ал негизи күйөөсү деле болбойт экен, жигити болот экен. Кийин Кайрымдуулук фондуна чоң рахмат, бизге дайыма жардам берип атышат. Анан ушинтти десем, эшек ылайдан өтүптүр да, жөн кой, эртең буюрса сенин колуң кол салдырып келген күнүм болот деп кайра алар дагы мага поддержка беришти. Мыкты. Анан да бир суроону бергим келип жатат. Сиз жогоруда айта кеттиңиз, мен ошол биринчи турмушуман ажырашкандан кийин бизге Кут компаниясы үй берилген деп калдыңыз. Ал үйдө ошол сиздин атыңызга жазылгандыктан, жолдошуңуз менин атыма жазды деп ошону чыр-чатак болгон. Ошону элге толугураак түшүндүрүп айта кетсеңиз, эмне болгон? Ал үйдү бирок азыр айттыңыз, мен алган эмесмин, кайра тапшырып салдым деп, ошону айта кетсеңиз. Мага көп суроо келген, азыр деле комментарий жазып атышат. Үйдү алып качып кеттиң, сен деп. Мен ал үйдү
Кутустрой берген бизге. Мен атым өргөн Кутустройдун Жомарт байке биздин айылдан болгон үчүн карындашым кыйналбасын деп ошо үйдү бизге берген. 3-4 жылдан кийин бүтөт деп мен анын документин алгам, бирок кирген эмеспиз. Анан мен жаманатта кылып чыгара бергендиктен мен Жомарт акайга чалдым да, Жомарт акай ушундай болуп атат десем, анда бизге өткөзүп сал деп ошентип мен өткөзүп тынчырагалы өткөзүп салам. Мен көчөдө калбайм, ата энем үйүндө, баары ата энем үйүндө жашаймын деп кайтарып салгандан анан ошол ойдон жок болушту да, алар дагы мени жаманатта кылып чыгаргандыктан. Азыркы учурда элдер сен үйдө алдың, туура эмес ойлоп жатышат болду деп ошентип туура эмес ойлоп жатышат. Мыкты. Демек бул жерде эч кандай сиздин айыбыңыз жок, сизде калган эмес. Ал эми сизге эркин микрофон берилсек, элге кайрылуу жасай кетсеңиз. Мен элге кайрылуум, мага көбүнчө азыр жаман сөздөр келатат. Жаман сөздөр мен ар бир интервьюм чыккан сайын комментарийлерди окуйм. Көбүнчө жаман сөз келген сайын мен жүрөгүм ойдойт, бирок ичиме сактайм. Күйөөм жөн кой, сен күчтүү бол, сен күчтүүсүң деп мага эме кылат. Бир жаман мындай сөөгкө жеткизе турганда жазышат. Анда ыйлап кайра күйөөм падеж көрсө, өзүм кайра сүйүнүп унутуп калып жүрө берем. Жакшы жазган адамдар да бар, аларга чоң рахмат. Залахам тийбесе жаман сөз жазып жүрөгүм оорутпай эле жөнүп өтүп кете беришин каалайм да. Жаман жазган адам мындай биякта адамды да чүнчүтүп салат экен да. Туура. Мыкты. Урматтуу кыргыз эли, эгерде сиздерде дагы мындай кайрымдуулук кылам, же болбосо ушул видеону көрүп, ушул биздин берүүнү көрүп сөзсүз түрдө кайрымдуулук кылууну кааласаңыздар, сөзсүз эле биз алдына QR коддорду жана жеке номерлердин кое кетебиз, Айзат айымдын. Ал эми сиздерден биз жардам күтөбүз. Өзүңүздөрдүн бир мындайча айтканда бир күндүк кофеңиздин акчасын деле бизге которсоңуз биз үчүн чоң нерсе болуп саналат. Андыктан баарыңыздардан дагы бир жолу жардам күтөбүз. Мындан кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта калыңыздар.